Салам, урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Алайдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен видео сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштаардан мурда мен сиздерге орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди тааныштыра кетейин. Биздин видео сабактарыбыз ушул китептер боюнча болуп жатат. Азыр биз падеждерди экинчи китеп боюнча тартып жатабыз. Экинчи китепте падеждер бар, ал эми биринчи китепте болсо бул сөздөрдүн жасалуусу, сөздөрдүн каяктан келип чыккандыгын түшүндүргөн китеп. Жана ошондой эле жекелик көптүк сандар бардыгы биринчи китепте, ал эми экинчи китепте болсо көбүнчө падеж жана татаал сүйлөмдөр бар. Урматтуу достор, биз сиздер менен буга чейин творительный падежди өткөнбүз. Азыр биз сиздер менен предложный падежди өтөбүз. Предложный падеж бул орус тилиндеги эң акыркы падеж болуп саналат, 6-чы падеж. Биз мына ушул сабагыбызда, ушул 38-чи сабагыбызда биз сиздер менен предложный падежди өтөбүз. Предложный падеж дегенде бул предложный деген сөзгө көңүл буруп карай турган болсок, предложный деп айтканда бул предлог деген сөздөн чыккан. Предложный деген сөз, предложный деген сөз бул предлог ту деген сөз, предлогу бар деген сөз. Предложный падеж. Демек бул падеж предлогсуз колдонулбайт. Бул падеж предлогсуз колдонулбайт, достор. Мисал үчүн, бул предложный падеж дегенде эле биз 4 предлогду түшүнүшүбүз керек. 4 предлог эсибизге келиш керек болот. Мисал үчүн, биринчи предлог бул в предлогу болот. В предлогу. Андан кийин экинчиси болсо на предлогу болот. На предлогу, үчүнчүсү о предлогу жөнүндө. Андан кийин төртүнчүсү при предлогу. При, ушул 4 предлог. Бул предложный падеждин предлогтору. Ушул төртөөсү предложный падеж болуп саналат. Төртөөсү биригип предложный падеж болот. Мисал үчүн, айтыгы в, на, о, при деген предлогтор, булар предложный падеж болот, төртөөсү биригип. Эми булардын окончаниясы, сөздөрдүн аягына кое турган окончаниялары бардыгыныкы окшош болот. Мисал үчүн, в, на, о, при деген бардыгы сөздүн аягына бирдей окончания коет. Мисал үчүн, көбүнчө сөздөрдүн аягына е окончаниясын коюшат булар. Е окончаниясын коюшат. Мисал үчүн, в городе. Город болсо, ушул город деген сөздүн алдына койсок, в городе. В городе, шаарда. Шаарда. Кыргыз тилине келгенде бул да деген мүчөнү берет. В городе, шаарда. Мисал үчүн, мужской род тогу сөздүн аягына е деген окончания кошот. Андан кийин в городе, мисал үчүн, ушул город деген сөздүн алдына на предлогун кое турган болсок деле ошондой окончания болот. Мисал үчүн, на городе, шаардын үстүндө, о городе, шаар жөнүндө, при городе, мына ушундай окончанияларды коет. Мисал үчүн, Москва дей турган болсок, Москва деген сөздүн алдына в предлогун кое турган болсок, в Москве болот. В Москве, Москвада. А менен аяктаган сөздөрдүн аягына дагы е деген окончания кошот. В Москве, Москвада болот. Андан кийин Россия, ия менен аяктаган сөздөрдүн аягына кандай окончания кошот? Ия болсо. Мисал үчүн, в России, Россияда болот. В России, ия менен аяктаган сөздөрдүн аягын я менен аяктаса и кылат. В России, Россияда. Андан кийин эгерде е менен аяктаган болсо деле и кылат. Мисал үчүн, в здании, в здании, зданияда болот. Мисал үчүн, эми на предлогун алып карайбыз. Стол болсо, на деген предлогду алдына койсок, на столе болот. На столе. Андан кийин, мисал үчүн, парта десек, а менен аяктап атат. Ушул парта деген сөздүн алдына на предлогун кое турган болсок, на парте, партанын үстүндө. Мына ушул на парте деген сөз предложный падеж болот. На парте. На лекции, на лекция болсо, демек и кылат деп айттык. На лекции, лекцияда. Зданиянын үстүндө дей турган болсок, на здании,
Эми о предлогун алып карай турган болсок, Бишкек деген сөздүн алдына о предлогун кое турган болсок, о Бишкек болсо, демек о предлог келген үчүн е окончаниясын кошот. Анткени ал предложный падежде ени кошот деп айттык. О Бишкекке, Бишкек жөнүндө. Мама деген сөздүн алдына кое турган болсок, мисалы үчүн женский род а менен аяктап атат. О маме, апа жөнүндө. О маме. Россия боло турган болсо, а России, а России. Вот. Демек а России, Россия жөнүндө болот. Мисал үчүн при предлогун алып карай турган болсок, союз деген сөздүн алдына при дегенди койсок, при союзе. При союзе, при деген е деген окончание кошот. Демек при союзе, союз учурунда болот. При союзе, союз учурунда е деген окончание кошот. Вход дей турган болсок, кирүү, при входе, кире бериште болот. При входе, кире бериште. Эми выход дей турган болсок, выход. При выходе чыга берген жерде. При выходе чыга берген жерде. При выходе. Эми мисал үчүн биринчи сүйлөмдү карадыңыздар. Я живу в квартира болсо, демек кандай окончание кошобуз? Я живу в квартире. Я живу в квартире дейт окончание кошот. В квартире болсо, демек е деген окончание кошобуз. Ал менен аяктаса е. Я живу в квартире. Мен квартирада жашайм. Эми буга суроо бере турган болсок, предложный падежге где деп суроо беребиз. Где ты живешь? Где ты живешь? Я живу в квартире. Мен квартирада жашайм. В квартире. Квартирада жашайм. Экинчи сүйлөмгө көңүл буруңуздар. Я работаю на завод болсо, завод деген сөздүн аягына кандай окончание кошот дедик? На деген предлог е деген окончанияны кошот деп айттык. Значит, я работаю на заводе. Мен заводдо иштейм. Я работаю на заводе. Мен заводдо иштейм. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл буруңуздар. Отец работает в компания. Компания боло турган болсок, демек я менен аяктаса и деген окончание кошобуз дедик. Отец работает в компании. И деген окончание кошобуз. Эми атаң каякта иштей турган ушул сүйлөмгө суроо бере турган болсок, атаң каякта иштейт? Где работает папа? Где работает отец? В компании деген сөзгө где деп суроо беребиз. Андан кийин 4-түнчү сүйлөмгө көңүл буруңуздар. Ручка в книг. Книга болсо, демек книга боло турган болсо, в предлогун кое турган болсок алдына, демек е деген окончание кошот деп айттык. Значит, ручка в книге. Ручка в книге. Ручка китептин ичинде болот. Ручка в книге, ручка китептин ичинде. Андан кийин 5-чи сүйлөмгө көңүл буруңуздар. Мясо в холодильник. Эт холодильникте демекчибиз. Демек е деген окончание кошобуз деп айттык. Мясо в холодильнике. Мясо в холодильнике, эт муздаткычта. Эт муздаткычта. Андан кийин 6-чы сүйлөм. Я на балкон. Балкон боло турган болсо, демек на деген предлог е деген окончанияны берет дедик предложный падежде. Я на балконе. Я на балконе. Мен балкондомун. Я на балконе. Андан кийин 7-чи сүйлөмдө мама работает в магазин. Мама работает в магазин. Апа магазинде иштейт демекчи болсок, демек де деген предлог, де деген кыргызчадагы мүчөнү берүү үчүн биз е деген окончанияны кошобуз. Мама работает в магазине деп айтабыз. Мама работает в магазине деп айтабыз. Андан кийин 8-чи сүйлөм. Мы работаем в здании болсо кандай окончание кошобуз? Мы работаем в здании. Мы работаем в здании. Биз зданияда иштейбиз. Мы работаем в здании. Биз зданияда, имаратта иштейбиз. Е болсо, ие болсо, демек ии кылат деп айттык. Андан кийин я учусь в школе. Я учусь в школе. Я учусь в школе. Школа а болгон, демек е деген окончание кошот. Ушул предложный падеж болот. Я учусь в школе. Я учусь в школе, демек
Мен мектепте окуймун. Я учусь в школе. Андан кийин 10-чу сүйлөм. Брат сейчас работает в Россия. Россия болсо, кандай окончание кошобуз деп айттык? И коебуз, Брат сейчас работает в России. Брат сейчас работает в России. Брат сейчас работает в России. Агам азыр Россияда иштейт. Демек, ия болгон болсо, Россия ия болсо, демек эки и кылабыз. И деп, России деп айтабыз. Андан кийин 11-чи сүйлөмгө көңүл буруңуздар, достор. Друг лечится в больница болсо, демек в деген предлог а менен аяктаган сөздөрдүн аягына е деген окончание кошот. Друг лечится в больнице болот. Друг лечится в больнице, досум ооруканада дарыланып жатат. 12-чи сүйлөм. Отец думает о сестра деп турат. О деген предлогтагы в предлогу сыяктуу эле окончанияларды кошот. Демек, сестра а менен аяктаган сөздүн этегине е деген окончание кошот. Отец думает о сестре. Отец думает о сестре. Атам эжем жөнүндө ойлоп жатат. Андан кийин 13-чү сүйлөмгө көңүл бура турган болсоңуздар, я забочусь мен камкордук кылам. Я забочусь о мама деп турат. Демек, о предлогунан кийин а менен аяктаган сөз келе турган болсо, амаме дейбиз. Я забочусь амаме, мен апам жөнүндө апама камкордук кылам. Я забочусь амаме. Андан кийин 14-чү сүйлөм, охрана стоит при входе. Охрана стоит при входе. При вход болгон, эми при деген предлог е деген сөздүн е деген окончание кошот. Охрана стоит при входе, охрана кире бериште турат. Андан кийин охрана стоит при выход деп турат. Выход. Значит, при деген предлог сөздөрдүн аягына е деген тамганы, е деген окончанияны кошот деп айттык. Ошондо охрана стоит при выходе, охрана чыга бериште турат. При выходе деген сөз ушул предложный падеж болуп эсептелет. Андан кийин есть ошибка в предложении. Есть ошибка в предложении. Сүйлөмдө ката бар. В предложении болгон, е менен аяктаса и кылат деп айттык. Есть ошибка в предложении. Сүйлөмдө ката бар болот. В предложении. Андан кийин есть ошибка в объявлении болсо, жарыяда ката бар демекчи болсок, объявление болсо и болот. Есть ошибка в объявлении, жарыяда ката бар болот. Есть ошибка в объявлении, жарыяда ката бар. Урматтуу достор, кайра бир жолунан эсиңиздерге салып коем, бул предложный падеж. Демек, 4 предлог. Бул 4 предлогту бириктирип бир аталышта предложный падеж деп айтып коебуз. Мисал үчүн, в предлогу, на предлогу, о жана при предлогу төртөөсү биригип, төртөөсү чогуу предложный падеж деген окончание, предложный падеж деген аталышты алышкан. Төртөөсү биригип предложный падеж деген аталышты алышкан. Демек, предложный падеж деп турган болсо, в, на, о, при деген предлогту түшүнөбүз. Булар сөздүн аягына е деген окончание кошушат. Көбүнчө мужской родко дагы, женский родко дагы е деген окончанияны кошушат. Ал эми болгону ия менен аяктаган сөздөрдүн аягына, мисалы үчүн компания, и деген окончание кошот. В компании. Демек, ал эми андан кийин ие менен аяктаган сөздөрдүн аягына болсо, дагы и деген коет. В здании. Мына ушул в предлог, в, на, при, о предлогу келип сөздөрдүн аягына е деген окончанияны кошкон болсо, же и деген окончанияны кошкон болсо, в России деген сыяктуу. Мына ушул предложный падеж болуп саналат. Урматтуу достор, бардыгы жеңил, бардыгы оңой. Эгерде
Bir жолу көргөндө түшүнбөгөн болсоңуздар кайра көрүңүздөр. Жана ошондой эле эгерде суроолоруңуздар болгон болсо, сөзсүз комментарийге калтырып түшүнбөгөн темаңызды сурап алсаңыздар болот. Бул видео менен бирөөлөр менен бул видеону башка бирөөлөр менен бөлүшө кетиңиздер. Бардыгыңыздарга ийгиликти каалайм. До новых встреч, дорогие мои. Аладдин Исламидинов вас всегда любит. До встречи.